Үйлөнүүгө эч качан тыюу салынбайт, эки учурда гана тыюу салынат. Алсыздык деп. Алсыздык эки түр болот. Материалдык жактан алсыздык болушу мүмкүн, же болбосо перабалды ашканга алсыздык кылышы мүмкүн. Перабалды ашканга деген түшүндүңүздөр да. Эркектик милдетин аткара албай калат деген сөз. Ошол. Мен кыргыз каймана менен сүйлөгөн экен, түз айта албай атам, кечиресиздер. Ошол жагынан алсыз болуш. Ал нерв жукалар ошондо болот экен, калчылдап титиреп калгандар бар го. Нервти сакташ керек экен ошон үчүн. Кайерде келгенде урчуп тартып коюш керек, кайрат кое берип коюш керек, тормозду кайра басыш керек, баспаш керек, буга нерв сакташ керек экен. Ошон үчүн Хасид ибн Абин китепте келип атпайбы? Ким кыжалат болгон нерселерди жүрөгүнө топтоп алса, ал акылын, эс тутумун жоготот, нервин жоготот. Нерв жоголгондон кийин түрлүү оорулар кирип келе берет экен. Давление, сахар, махарлар, ассаламу алейкум, кандай мага оорум бар деп кирип келе берет экен. Бүт эле. Бул китепте бар маселе. Ошон үчүн нерв давайлаш керек экен. Кээде бизде деле болуп кетип, түрчүп кетет, жаман көрүнөт экен. Ошон үчүн ушу болбойт экен дейбиз. Же болбосо бузукулук дептир. Демек, адам бузукулуу, алсызбы, үйлөнбөй туруш керек экен. Бузукулугу мындай кетирип, жоопкерчилик үйлөнгөндөн жоопкерчилик сечиш керек да. Бир аял тийгенден ал эмне дейт? Мен бактылуу болом деп тиет ошол күйөөгө.